Өлүккананын кароолчусу өлүктөрдү зордуктаганга шектелип кармалды. Тажик жарандары Орусияга киргизилбей жатабы? Тажик тышкы иштер министрлиги маалымат таратты. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, Манас ТВ каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Орусияга 1000ге жакын тажик жаранынын Москванын аэропортторунда кармап жатканын Тажикстан Республикасынын тышкы иштер министрлигинен билдиришти. Министрликтин маалыматы боюнча 27 апрелдин соңуна карата Внуково аэропортундагы убактылуу кармоочу аймакта 954 тажик жараны, анын ичинде Орусиянын жогорку окуу жайларында окуган студенттер бар. Ведомство кошумчалагандай, чек арада көп саат күткөндөн кийин 322 тажикстандык акыры Орусияга кирген. Ошол эле маалда орус бийлиги дагы 306 кишини чыгаруу тизмесине кошууну пландап жатканы айтылууда. Мындай оор абал Жуковский, Домодедово жана Шереметьево аэропортторунда да байкалып, аларда ондогон адамдар убактылуу кармоочу аймактарда кармалууда. Тышкы иштер министрлиги тажик жарандары талапка жооп бербеген санитардык шарттарда кармалып, ысык тамак менен камсыздалбай жатканын белгиледи. Булак Серепкежи. Чүйдө мас адамдардын отурушу өлүм менен аяктады. Ысык Атада киши өлтүрүүгө чектөө кармалды. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка караганда 26 апрелде болжол менен саат 22:00 Ысык Ата районундагы Сынташ айылында 1974-жылы туулган жаран менен 1970-жылы туулган жаран спирт ичимдигин ичип отуруп уруша кетишкен. Натыйжада мушташ жаралып, 1974-жылы туулган жаран жанындагы адамга бир нече жолу бычак сайылган. Кесепетинен 1970-жылы туулган жаран алган жаракатынан көз жумган. Бул факты боюнча кылмыш иши козголгон. Чектөө кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Тергөө уланууда. Булак Серепкежи. Туркияда тиш доктор имплантты бейтаптын мээсине чейин бурап салган. 40 жаштагы Рамазан Йылмаз тиши ооруп менчик клиникага кайрылган. Тиш доктор бейтапты 24 жылдык таржибасы бар адис экенин ишендирген. Дарыгер оорулуу тишти жулуп алып, имплант орнотууну сунуштаган. Бейтап макул болгон соң дарыгер тишти колу менен орното баштаган. Тиш доктор имплантты ушунчалык күч менен бурап салгандыктан темир баш сөөктүн сөөктөрүн сындырып мээге тийген. Бир убакта Йылмаз качыраган үндү угуп, анан катуу ооруну сезген. Дарыгер тишти орнотууга аракет кылганда, анын ашыкча күч колдонуп жатканын байкадым. Мен ага сөөктүн сынганына окшош үн уктум деп айттым. Бирок ал ошондой эле болоорун айтты деген бейтап. Тиш доктор өз катасын түшүнүп, бейтапты ооруканага алып барып, шашылыш операция жасалган. Бактыга жараша ийгиликтүү болгон. Бирок дарыгер келтирилген зыяндын ордун толтуруп, дарыланууга акчасын кайтарып берүүдөн баш тарткан. Йылмаз сотко кайрылды. Булак Серепкежи. Алматыда өлүккананын кароолчусу өлүктөрдү зордуктаганга шектелип кармалды. Коңшу Казакстандын Алматы шаарында өлүккананын кароолчусу өлүктөргө кордук көрсөткөн деп шектелүүдө. Бул тууралуу Казакстандын жергиликтүү басылмалар жазышты. Жергиликтүү журналист Михаил Казачковдун айтымында, ал телефонун күрөөгө коюу үчүн күрөөканага барган. Ал жерде иштеген жаран уюлдук аппарат ага таандык экенине ынануу үчүн галереяны ачууну суранган. Ошондо гана сүрөттөрдү көрүп, полиция чакырылган. Алматы полиция департаменти ал киши буга чейин кармалып, СИЗОго киргизилгенин билдирди. Бул фактынын негизинде маркумдардын сөөгүн жана көмүлгөн жерлерди мазактоо беренеси боюнча кылмыш иши козголду. Учурда тергөө иштери уланууда. Булак Серепкежи. Урматтуу Москвадагы мекендештер, сиздерге таза жана оригинал документтер керек болсо, сиздерге Абдуталип мырзаны сунуштайбыз. Алдыңыздарда турган бардык документтерди бат жана таза жасап берет. Регистрация 3 айга, 9 айга, продление 3 айга, 9 айга таза жана ишеничтүү базасына жооп берет. Аманатка кыянат жок. Связь жана WhatsApp номер +7916 044 66 24. Кызматыңыздарда Абдуталип.